Достор, акелер, дагы бир рет ассаламу алейкум. Буюрса биздин буга чейинки видео, кечээки видео 5-сектор боюнча болгон болсо, бүгүн буюрса Россиядан келген унаалар. Бизден алса биз менен бирге болуп туруңуздар. Каналда подписаться боло элек болсоңуздар, подписаться болуп, катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Мен аты жөнүм Нурумбет Махаматалиев. Биздин автосалон боюнча кыскача силерге кулаккакты кылып коеюн. Продажа, покупка, реклама, жарнама боюнча туугандар. Машинелер болсо алып барып коюп бериңиздер, буюрса балдар кызматты кылып атат. Камбарат 36, Чортекова менен кесилишкен жер. Район Арча Бешик. Бисмилла, кеттик анда. 21.07.2010 жыл чыгарылган, таң ысыкта тил дагы айланбай баратат. 250 миң сом, 0500 менен 54-22. Машина состояниясы жакшы экен. Так, ички салон, телефон кызыганча мен атай эрте түштүм. Азыр 10дон бир аз өтүп калды. Атай эрте түштүм. Ассаламу алейкум. Мына Тоташка айыл жерине болгондо да 4 эшик, үстүндө лайтбокс менен. Пароктору менен экен даже. Так, свет дагы необычный экен. Чыгарылган жылы 2011, механика, 1.7 объем, 500 миң сом, 0707 37 55 55. Байкап көрүңүздөрчү. 4 эшик, универсал, үстүндө лайтбокс менен туугандар. Жакшы экен. Так, улантабыз. Кандайсыз? Тесол какшы? Иштериңиз жакшы? Болуп атабы? Ошол рекламагы свежий. Свежийби? 2011. Так. Совсем жылтыратып берипсиз го. Кыскасы, Ошол жерде көрсөтүп кой, аркасы. Полу. Охо. Вообще полду полный көрсөтүп кой. Идеал. Астынан бери вложение кылдыңызбы? Ушундай келди, могу дисканы караңыздар. Кыскасы, полностью жууп, тазаланып. Кыскасы, чек-чеет. Так, 21.07.2011, 1.6 инжектор, 340 миң сом, 0500 менен 03 48 98. Так, ички салон боюнча. Полный таза. Я, бисмилля рахман рахим. Вертолет учуп атат ысыкта. Вообще таза экен. Канча болот эми баасы? 320 миң болушу. Ток этер баасы. Оформление сразу. 320 миң сом. Шытырга туугандар. Байкап көрүңүздөр. Полду дагы. Ого, бүт таза экен. Бурса чаласыздар. Атын ким эле? Валихан. Валихан шейх. Чалып көрүңүздөр туугандар. 320 миң сом оформление сразу дейт. Буюрса, чалып көрөсүздөр, эгер базардан сатылбай калган болсо, кимге буйрган болсо, алып кетет. Так, улантабыз. Мына жерде да семеркалар турат. Чекеден көргөзө калайын. 21.07.2008, 1.6 бензин экен, пятиступка 290 миң сом, 0500 менен 07 46 47. Свет дагы мощный экен. Мына светта богатый көрүнөт. Так, ички салондору. Ички салондору. Так, жакшы. Но эмне машина? 99 го. Басында кой болуп тур. Биякта экен да. 21.09 2002 15 175 миң сом, 0700 менен 33 33 59. Российский автопром туугандар. Пожалуйста. Кана Волга? Болды азыр өтөбүз. Байки, название канала скажете? Нуркейджи. Все, Байки, сейчас подпишусь. Коңгурочону басып коя. Все, Байки. Атын ким? Руслан. Руслан деп комментарийда жазып кой, буюрса эртең видео чыгат да. Все, Байки, напишите, пожалуйста. Так, Нур Кейджи. Так, YouTube, YouTube экен, YouTube, Байки. Интернет слабый экен,
Сейчас братчику позвучили, братчику. Ошентип эле жазып биздеп киресиз, а? Все болду, жарайт. Так. Бир подписчик фык табып алдым. 2010 экен, 1.6 объем. 21.07, 230 миң сом, 0704 65 25 52. Карай, туугандар, мен телефонум кызып кетти азыр. Холодильникке салып койдум кайра. Холодильникке салып бир аз муздатып. Кайсы жерге келдик эле? Тети жерден Волгага келип токтогонмун. Так, Волга. Чыгарылган жылы 2005, пробег оригинал дейт, 2.4 бензин, газке, механика 5 ступка. 230 миң сом, 0554 50 15 55. Так, состояниясыга жараша. Ички салонунда бир катар көргөзүп коеюн сиздерге. Так, вообще мындай таза булгарыдан жасалыптыр. Караңыздарчы. Убагында бир аттуу баштуу эле авторитет бирөө айдаган окшойт, а тууган? Каякта госслужащий беле? Жок, Москвадан алып келген. Канча жыл болду эми? 5 жыл болду Бирок мощный жасап коюптур, э. Эми оны жаңы убагында элестетиңиздер. Бирок азыр деле мындай неподарок көрүнөт экен анча-мынча Волгалардын арасынан. Канча болот токетер баасы? 220 беремиш. 220. Бул 31 105. 31 105. 31 105. Бул уже жаңы модель да, 2005. Мындай айтканда, иномарка да. Гидрач бар. Гидрач бар, а? Кондиционерчи? Жок, кондиционер. Кондиционер жок, а? Мынакей. 406 мотор. 406 мотор экен туугандар. ЗМЗ дейт го, баягы. Илгери Россия автопромунда жалаң ушундай ЗМЗ, ЮМЗ, ВАЗ, ЗАЗ дегендей ушундай аттарды кое берген. Өзүңүздөр билесиздер. 10 күн болду салганда. Кыскасы без вложения экен, а? Газ бар экен, а? Бар, дөңгөлөктөр да жаңы. Дөңгөлөктөр да жаңы. Буюрса Бишкекте болот. Болду. Чалып көрүңүздөр туугандар. Бишкек шаарында болот. Свети да сонун экен. Так, кийинки унаабыз. 2107 2007 1.6 инжектор 245 миң сом, 0500 менен 25 49 86. Шипованный дөңгөлөктөр менен туруп, жаңы. Көрдүңүздөрбү? Шипы. Ассаламу алейкум. Канча болот шеп колго тери? 220. Нормальный бой. А то ушул эле машинанын биякта 300 280 290 коюп койгон. 220 миң сомго нормальный ба. Байкап көрөсүздөр. Так, кийинки унаабыз. 2199 2004 15 объем. 110 миң сом, 0509 309 799. Сиздики? 110 миң сом. Канчага берейин деп атасыз буюрса? Түшүп беребиз дейт туугандар. Арзан бюджетный вариант. 2199. Бир 100га чейин сүйлөшсө болобу? 100га чейин болот экен. Срочно чалыңыздар. Эң арзан машина ушул. Так, улантабыз. Приора, Жигулин цветин караңыздар. Так, чыгарылган жылы 2008 экен, 1.6 объем механика, договор деп коюптур, 0509 06 67 50. Басы канча экен тууган? Серебро, артында спойлер бар. Россия номерунда. Бас 200 миң сом экен, арзан, көрүңүздөр. Страховка СТС ПТС полный колунда экен. Орустардын атында же кыргыздардын элеби? Кыргыздардын эле атында экен. Таап эметсеңиздер болот. Так, улантабыз. Кийинки унаабыз 2106 Шоха деп койчу эле. 2003 1.6 объем. Карбюратор экен, 230 миң сом, 0554 82 83 86. Так. Бурса, бизге берилген убакыт соңуна чыкты туугандар. Россия автоунаалары баалары боюнча көрдүңүздөр. Бурса, кийинки видеобуз бул жакта корейский автоунаалар. Каналга подписаться болуп коюңуздар. Коңгуроочону басып алга деп бир мотивация жазып коюңуздар туугандар комментарийге. Алга Нуркейджи деп. Бурса, кийинки чыгарылышта мен сиздерге жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылам. Караңыздарчы, Корея унаалары.